Акыркы ишин жыйынтыктап жаткан эл өкүлдөрү өзүнүн тынчсыздандырган маселелеринде ортого салууга жетишти. Алар Ак үйгө эркин кирип чыгууну мыйзамдаштыруу керектигин айтышты. Депутат Самат Ибраев 6-чакырылыштын мөөнөтү бүткөндөн кийин Ак үйгө түз кирип чыгууга уруксат берүү керектигин айтты. Бүгүн акыркы жыйын деп айтылып атат. Бүгүнкү ошо 6-чакырылыштын акыркы жыйыны. Эртеңден баштап ушул биздин жогорку кеңештин имаратына биздин депутаттар ушул мындайча айтканда абдан көп эмгек кылды. Мындайча айтканда бул жерде өзүнүн бир бөлүгүн, өмүрүнүн бир бөлүгүн калтырып кетти деп айткым келет да. Ошондуктан биз токтом аркылуу ушу жогорку кеңештин жыйынында кабыл алып койсок, ушул биздин маселелер жардам беребиз мына келген депутаттарга. Жаш мундардын өсүшүнө дагы көп салым кошот деген ойдомун биздин коллегалар. Ошондуктан бул зданияга мындайча айтканда өзүнүн 6-чакырылыштагы күбөлүгү менен кирип чыкканга уруксат бере турган токтом чыгарып койсок деп сунуштайт элем. Муну ушул сунушту добушка коюп койсоңуз. Рахмат. Депутаттардын мөөнөтү бүткөндөн кийин алар мыйзам боюнча, регламент боюнча ошол пропускта кандай каралса, ошол боюнча ошол жагдайлар менен кирет, андай ашыкча деп ойлойм. Буга чейин кылмыш ишине шектелген депутаттарды жоопко тартуу боюнча прокуратуранын сунушун караган атайын комиссия түзүлгөн. Бүгүн аларда өз ишин жыйынтыктап, Бакыт Жетигеновду кылмыш жоопкерчилигинен куткарып калышты. Жыйынтыгында Жетигеновду токтоосуз бошотуу сунушун кабыл алышкан. Комиссия бир добуштан азыркы токтомго кол коюп беришти. Макулдук бербөө жөнүндө. Суроо жок эле добуш коюп койбойлу. Эшикте элдер турат, көп маселелер бар. Ал эми министрлер кабинетинин төрагасы 6-чакырылышты Кыргызстандын тарыхында өз миссиясын аткарган тарыхый парламент болгонун белгиледи. 6-чакырылыш бийликтин тынчтык жол менен өткөрүүсүнө өбөлгө түзгөн көпүрө болду. 6-чакырылыш мамлекетте стабилдүүлүктү орноткон парламент болду. Парламенттин тарыхында 6-чакырылыштын депутаттары эң узак убакыт отурушту. Элдин шакабасына, шылдыңына татыгандар да, эли табыз деп ээлигип чыккандар да болду. Жыйынтыктоочу учурда эл өкүлдөрүнө суроо салып, эмне ишине канааттана турганын сурадык. Жумуш иштейм деген кишиге иш көп. Мыйзам таласында талаштар болду, кээ бир долбоорлорубуз өтпөй калды, кээ бир долбоорлорубуз ишке ашты. Биз новелла деп коет юриспруденцияда. Биз жанагы мындай УПК деп коет, процессуалдык кодекске, өзүм кесибим юрист болгондон кийин бизде Кыргызстанда бардын эле же ишкерлерди, же экономикалык кылмыштар менен Кыргызстанда жанагы статистикасы көп да, экономикалык кылмышты тиги укук органдар жерде өздөрүнүн укугун кыйынаттык менен колдонуп, жөн эле бизнес чөйрөсүнө басым жасап, ошентип коркутуп, рейдерлик аракеттерди жасабого бөгөт коюу боюнча дагы бир мыйзам долбоору новелла киргизген ошо мыйзам. 15 программанын республикада жүрт, биз 15 программа алып чыкканбыз. 15 программанын биз 13-ін аткардык. 80%-ын аш. Мындай көбүрөөк шылдың калган эл тарабынан учурлар болду. Дайыма мындай же элди танда, же бийликти танда деген учурда көпчүлүгүндө бул азыркы парламент бийликти тандап койгон учурлар аябай көп болду. 5-6 депутат көбүнчө каршы чыгып турдук. Бирок мындай 3 деген баа берем го мен. 3. Мындан улам эксперттер эл өкүлдөрүнүн бийликтин бир бутагы катары эркин саясат жүргүзө алган жок деп эсептешет. Аны менен катар мажүрөө парламент деген баасын беришүүдө. Депутаттар көп учурда эл тарапта боло албай, бийликтин айткандан чыкпаган, тапшырмасын аткарган органга айланды дешет. Эми 7-чакырылыштын депутаттары эски бийликтин катасын кайталабаса дешет. Президенттик шайлоодон кийин мурдагы бийлик менен Атамбаевдик бийлик менен айталы ошол Сооронбай Жээнбековдун бийлигинин ортосунда болгондо ошол өлкө башкарган адамдар дагы бул парламентке кээ бир аттарды энчилеп бергени бул жөндөн эмес. Бул деген ошол жатак парламент болгондугун, ошол көз каранды парламент, чөнтөк парламент болгондугун биз дайыма айтабыз. Айрым депутаттарды эске албаганда ошол баягы тырнакчанын ичинде бир жакадан жең, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, бийликтин гана камчысын чапкан
парламент катары калды деп айтсам болот. Иштөө убактысы 7-жылга кетип бараткан бул чакырылыш 2015-жылдын 4-октябрында өткөн парламенттик шайлоодон кийин келген. Бул аралыкта парламент түрдүү саясий окуялар менен коштолду. 6-чакырылыштагы депутаттар 2019-2020 жылдардагы сессиялык ишинде бир күндө 67 мыйзам долбоорун кабыл алып, парламенттин тарыхында рекорд коюуга жетишип, элдин талкуусунда калган. Аны менен катар парламентке кабыл алынган бир нече мыйзам долбоорлор коомчулукта ар түрдүү нааразычылыктарды жараткан. Бийликтин коалициясы деп эле айталы, ошол коалиция өз кызыкчылыгын гана, өз арбайын гана, ошол бийликти гана жанагындай бир сактап калууга багытталган мыйзамдардын үстүндө иштеди. Анан спикерлер баштап айрым депутаттардын ошол деңгээлин көрдүк. Ал эми эл эсинде депутаттар адашкан кептери, шакабага алынган шылдыңдары менен эсте калыптыр. Сабаксыз, керексиз мыйзамдарды кабыл алганын кошумчалап, 0 деген бааны да коюп беришти. 0 деген баа берет. Коррупция бардыгы, бүт бардыгы. Алар үчүн бар депутаттык, алар өзүнүн фирмасын, өзүнүн немесин баягы коргогону барды. Шылдың менен эле, шылдың эле болуп бүтүштү ошол жерде. Бир сөздү туура айта албай, өзүнүн баркын кетирип шылдың болуп бүттү. Мага лично ошо билимсиздик жагынан эсте калды да. Эртең парламентке 7-чакырылыштын депутаттары мандат алып ант беришет. 2015-жылдын 4-октябрында өткөн парламенттик шайлоодо 7% чектен КСДП, Республика, Ата журт, Кыргызстан, Өнүгүү, Прогресс, Бирбол жана Ата мекен партиялар өтүп, жалпы 120 депутат мандат алган. Коомчулукта 6-чакырылыштагы депутаттардын тизмесин мурдагы президент Алмазбек Атамбаев түзгөндүгү айтылып келет. 2020-жылдын 4-октябрында парламенттик шайлоо өтүп, нааразычылыктан улам жыйынтыгы жокко чыккан. Саламатсызбы, негизи эле бул тарыхта 6-чакырылыштагы депутаттар, Жогорку Кеңеш депутаттары, эл өкүлдөрү көп убакытка отурушту. Ошол эле учурда сиз эл өкүлү катары эмес, төрагалык милдетти да аткарып кеттиңиз. Кандай иштерди жасаганга жетиштиңиздер? Көптөгөн саясий чечимдерди кабыл алдык. Көптөгөн ушул жерде мисалы 2019 жылдын 2020 жылдын башында мына пандемия COVID-19 илдети дүйнөнү каптаганда Кыргызстанда да оор күндөр өттү мамлекетибизде. Ошондо өзгөчө кырдаал, өзгөчө абалдар киргизилген биздин региондор, шаарларыбыз болду. Ошонун бардыгын контролдоо функциясын мыйзамдын жолунда ушу Жогорку Кеңеш тарабынан аткарылып жатканын бардыгы эл журт көрүп атты. Бардыгыбыз ошонун үстүндө тыгыз иштеп аттык. Ошол убактагы ратификацияланган көптөгөн мыйзам долбоорлору болсун, элге болгон грант түрүндө келген жардамдар болсун, мунун бардыгын ошо Жогорку Кеңеш тынбай кабыл алып берип атты. Мунун бардыгы ошол эл үчүн, мамлекет үчүн деген иштер 6-чакырылыштын убагында жасалды десем мен жаңылбаймын. Анан эң негизгиси мына сүйүнчү пул деген жакшы мыйзам кабыл алынды. Баягы бала ымыркай төрөлгөндө үй бүлөгө, ата энесине бериле турган. Ошондой эле мүмкүнчүлүгү чектелген, эгерде үй бүлөдө ошондой балдар болсо, жашы 18 жашка чейин жетпеген, мына аларга мамлекет тараптан кам көрүү иретинде пенсиялардын жылдан жылга көбөйүп турушуна, кошулуп турушу боюнча мына мыйзамдарды кабыл алдык. Мамлекеттин бюджетин тыгыз контролдоо иретинде анын иштелиши, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен эки тепкичтүү мыйзам долбоорунда туура иштерди алып баруу, контролдоо, мунун бардыгы Жогорку Кеңештин алкагында болуп атты. Мен ойлоймун, жакшы иштерде болду. Эгерде жаңылыштык иштерде болуп кетсе, туура эмес багытта эл тарабынан да сөздөр айтылып атты. Эгерде ошондой кемчиликтер болсо, арине мен өзүм депутат катары 6-чакырылышта элден кечирим сураймын. Бирок чын дилибизден, ак ниетибиз менен элге иштеп бергенге эч бир күчүбүздү, акылыбызды аяган жокпуз. Анткени биз эл тарабынан шайланып келгенден кийин элдин үмүтүн, мамлекеттин өнүгүшүнө салымыбызды кошобуз деп ушул жерде отурдук. Ошонун негизинде алкагында таза ак иштеп бергенге бардык аракетибизди жасадык. Саламатсызбы, 6-чакырылышта сиздер кандай мыйзамдарды кабыл алууга жетиштиңиздер? Анан деги эле элге пайда алып келүүчү, деги эле кандай өзгөрүүлөр болду бул 6-чакырылышта? Сиз эл өкүлү катары ошого баа берип кетсеңиз. Мен 6-чакырылыштын башынан эмес, кийинчерээк келген депутаттар катары
баа бере алам. Анткени башында биз качкан эмеспиз, бирок кандай болбосо дагы 6-чакырылыш көптөгөн мыйзамдарды кабыл алды. Эң негизги чоң событиялардын бири бул ошол биздин жанагы мурдагы жылкы октябрь окуяларынан кийинки мындай правовой полега, мындай жатканда мыйзамдуу жолго түшүп, анан эл аралык деңгээлде, эл аралык башка мамлекеттердин арасында өзүбүздү мыйзамдаштырып, биринчи жолу мындай реалдуу жол менен кетип калганыбыз бул чоң жетиштик деп эсептейм да. Анткени биздин ошол калып аткан чечимдерибиз биздин мындай мыйзамдуу жол менен премьер-министрди коюп, мыйзамдуу жол менен анан ИО президентте болуп, мыйзамдуу жол менен конституцияны кабыл алып, анан президентти шайлап алгандын бирден бир чоң ролу ушул парламенттин ролу деп эсептейм да. Кандай болбосун, кандай бизди атабасын, бирок бул чоң нерселер тарыхта кала турган нерселер. Негизинен эми мыйзамдар, көп жакшы мыйзамдар кабыл алды. Эми акыркылардан ошол жаңы конституциянын дагы кабыл алынышы жөндөн жөн болгон жок. Ал жерге дагы ушул депутаттардын дагы салымы бар деп эсептейм да. Негизинен 5 жыл, 6 жыл иштеп калдык. Эми 6 жылдын ичинде эл үчүн, мамлекет үчүн жазылган мыйзамдардын бир тобу бар. Анын арасында мен өзүм да белгилеп кетсем болот. Өзүм да ушул кыска мөөнөттө 17 мыйзам жазып чыктым. Ошолордун дагы 7-осу кабыл алынды. 7-осу коррупцияга каршы, элге эл үчүн иштей турган, мамлекет үчүн иштей турган гана мыйзамдар болду деп айта алам да. Ошол эле мына штрафтарды түшүрдүк, эл кыйналбасын деп. Ошол эле ушул биздин жанагы туулган жерибиз топурак алтын деп эле, алтын бизде кала бербесин, топурак бизде кала берсин, алтын чыгып кете бербесин деп, алтын бизде кала турган мыйзамдарды кабыл алып бердик. Айтор ушундай экономикалык дагы бир топ жакшы мыйзамдарды кабыл бердик. Коррупцияга каршы жана өзүбүздүн айтып кетаткан таразалар маселесинен көтөрүп ошол жерден кабыл алып бердик. Смог боюнча күрөшүү бир том токтомдорду кабыл алдык. Айтор мен ойлойм, жакшы эле жумуштар кылынды. Эл өз баасын берет, тарыхта өзүнүн ордусу бар деп эсептейм.